Каналдын көрөрмандары түз эфирде сиздер сүйгөн селкинчек долбоорунун жаңы сезону 2023 жылдын эсебинен кайрадан сиздер менен амандашып атканыбызга өтө кубанычтабыз. Атыжан Алмагүл Турдалиева Кудай буйрса алдыдагы аралыктарда 18:00 чейин бирге болобуз. Бүгүн кандай таланттар студияны кооздоп атат деп турган болсоңуз, бүгүн селкинчек долбоорунда өзгөчө шаң, өзгөчө майрам. Себеп дегенде селкинчек долбооруна эсиңиздерде болсо 2023 жылдан эсебинен эл арасындагы элдик таланттарга кастинг жарыялап жаткан болчубуз. Жалпы катышуучулардын саны 100дөн ашык. Кудай буйрса кастинг бүгүн жана эртең уланат. Биз бүгүнкү таңкы саат 9-дан бери ушул убакытка чейин кастинг өткөрдүк. Ал тарапта мыкты биздин Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисттери, эл артисттери, мыкты таланттар калыстыгын өткөрүп, таланттарга баасын беришти. Бүгүнкү күндүн эсебинен жыйынтык чыкты. Тагыраагы селкинчек долбооруна бүгүнкү күндүн эсебинен 50дөн ашык угарманыбыз, сүйөрманыбыз селкинчек долбоорунун элдик таланттары катышып беришти. Алардын ичинен азыр биз сиздерге мыктылары, өзгөчөлөнгөндөрү менен сиздерди тааныштыралы деп атабыз. Кастинг жаңы гана аяктады. Анан эртең дагы кастинг уланат. Эң көп калыстар тобунун упайы менен тандалган мыкты таланттар Кудай буйрса 1 февралдан баштап студиябызда конокто болуп, алар сиздердин добушуңуздарды, сиздердин каалооңуздарды, сиздердин тандооңуздарга күбө болмокчу. Андыктан ардактуу армандар, алда убактарда биз менен болуңуздар. Алыстан келгендер бар, жакындан келгендер бар. Азыр чогуу бирге таанышабыз. Кантип эмне болуп келип калды, кандай ырларды тандады, талантына бир аз күбө болосуздар. Анда программабызды баштай берели. Бүгүнкү кастингке эртеден бери чарчады биздин таланттар. Эртең мененки 9-дан бери ушул жерде жүрүшөт. Калыстар тобуна талантын тартуулайбыз деп болгон аракети менен азыр мен келген студияда конокторго саламдашып баштай берейин. Кутмандуу күнүңүздөр менен кош келипсиздер. Сиздер көрүп турганыбызга кубанычтабыз. Бүгүнкү таланттардын эч кандай музыкалык билими жок, өз алдынча эле ырдап даярданып жүргөн таланттар. Тары чөйрөдө талантын тартуулап эми селкинчек долбоор аркылуу жалпы кыргыз элине таанылабыз деп турушат буюрса. Келиңиз эжеке, алгач сизден баштай берели. Аты жөнүңүз ким, кайдан келдиңиз, селкинчек долбоорунда кастинг болорун кайдан уктуңуз эле, анан кыялыңыз беле ушул студияга келип ырдоо, өзүңүздү тааныштырып, анан айтып өтсөңүз. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Мен өзүм тааныштыра кетсем, мен өзүм туулган жерим Актала району, анан Кочкордун келинимин. Микрофонго жакыныраак. Мен өзүмдүн музыкалык деле билимим жок, кесибим башка. Анан ушул ырдоо бул менин балалык кезимден бери келаткан каалоо тилегим. Биздин эми бияка ыр чөйрөсүнө аралашып калганыма бул Кубанбайке аркылуу аралашып калдык. Ошо Кубанбайкени чакырып ар кай жакка алып барып ырдатып, конкурстарга катыштырып жүрөт. Селкинчек долбооруна катышуу кыялыңыз беле? Ооба. Азыр анда кандай чыгарманы аткарасыз? Кубанбайке менен эле жанагы эле жок. Бир тамчы эле фадиес. Мен азыр Алтымыш Кадыровдун бир тамчы деген ырын ырдап берем. Калыстар сизге кандай баа беришти? Эмне деп айтышты? Кандай тилектерди айтышты? Же болбосо кемчиликтерди айтты? Жок, кемчиликти деле айткан жок, жакшы деди анан. Анда көрөбүз да. Кеттик анда, баштадык. Келиңиз эми. Сиздин аткарууңузда жакшы чыгарманы болот, анан кезек-кезеги менен сүйлөп ырдай беребиз. Келиңиздер. Кара беле тургун келет талыкпай, сүйдүргүн аппак жумшак мамыктай, жүрөгүңда жумшак болуп колуңдай, жүрсөң боло, сүйгөнүңдү аныктай. Kız
кыйгач карап кыйнадың го карыптай сусаттың го судан чыккан балыктай асты кылам бир жылмайып койгонум акаттаттың сусын берип жарытпай махабатты терең көлгө теңейин уруксат бер тереңдигин көрөйүн чөгүп кетсем өзүм алым өзүмө колум берип сууну алгым дебейин ашык болгон абалыма карагын сусаттың го кургап барат тамагым ак сүйүңдөн берип турчу бир тамчы жок дегенде эриним да балайын ак сүйүңдөн берип турчу бир тамчы жок дегенде эриним да балайын эриним да Эй, баракелде, азаматсыз кол чабууларды сизге жаңыртабыз. Эжеке сондурда айт экенсиз. Мындай үнүңүз менен жөн эле талантыңызды жашырып Кошкордо жүргөн экенсиз. Эми Кудай буйрса, мен ойлойм Калыстар тобу жакшы бир бааласын берди болуш керек. Балким биз ошол бардык бааларды бириктирип туруп өзүбүз чалабыз. Кайсыл бир инсан менен келип жарышка түшөсүз. Билесиздер, Селкинчек долбоорунун тандоо туру 1-февралдан баштап башталат. Бүгүн биз гана ошол тандоодо өтүп жаткандар арасынан сиздерге тааныштырып жаткан учурубуз. Эми жыйынтык кандай болот, аны убакыт көрсөтөт. Кудай буйрса 2023 жылдын эсен элдик таланттардын жеңүүчүсү ким болот экенин акмалап күн сайын көрүп аңдап туруңуздар дегим келет. Эң сонун эжеке, үнүңүзгө береке. Дагы көп ойлорду даярдана бериңиз. Себеби алдыда эгерде тандоо турун өтүп кала турган болсоңуз, жок эле дегенде 12 ырды ырдап бериш керек болот. Азаматсыз. Келиңиз, эми эжекемдин сонун арана мен сол тарабымда турган агайыма кайрылгым келип атат. Кош келиптирсиз. Келиңиз, байке. Микрофонго жакын тартып алып, келиңиз сүйлөй берсеңиз болот. Сиз кайдан келдиңиз? Кастингге отуруп турабыз. Кайдан келдиңиз? Өзүңүздү тааныштырыңыз. Кантип болуп калдыңыз кастинг тууралуу? Саламатсыздарбы? Жалпы кыргыз элине салам айтабыз. Биз ушул Селкинчек долбооруна көптөн бери катышалы деп кыялданып жүрчү элек. Анан ушул сиздер өбөлгө барып, ушуну уюштуруп, эл арасынан чыккан таланттарды ушул элдерге көрсөткөнгө терең ыраазычылык. Эл сүйүп уккан Санжыра радиосу ушул элдин ичиндеги катылып жаткан таланттарды баягы булактын көзүн ачат деп коет го. Ошондой болуп, жакшы аракетиңизди эшикке ачсын. Ушундай бизге окшогон эл алдында баягы чыга албай жүргөн же болбосо ырларын жалпы калың элге тартыла албай жүргөн жалпы ушу биздин ырчы эжекелерибиз, байкелерибизге жакшы бир өбөлгө болду деп ойлойм. Жакшы. Бүгүн кастингди байкадыңыз да, таланттуулар абдан көп экен, Ооба. Чочулаган жоксузбу? Кандай болот? Мен утамбы, утпаймбы, же жеңемби, жеңелемби деген ойлор келдиби? Албетте, ар бир ырдаганда толкундануу болот, болбой койбойт. Ар бир чыккан сайын
канча көп элдин арасында болобу же болбосо аз элдин арасында болобу ушул жерде бул жерде конкурс болуп аткандан кийин албетте сүрдөйбүз, бирок алыбыздын жетишинче өзүбүздүн дараметибизди жумшап ырдадык. Берсем эл баалайт да. Жакшы. Кайдан келдиңиз сиз? Мен Тоң районунан. Тоң районунан келдиңиз. Тоң районунун кайсыл айылы ошондо? Дөңтала деген айылдамын. Айылыма салам деп коеюн. Ооба, Дөңталада көрүп аткан көрөрмандар, угармандар сиздерге салам айтабыз. Алыстан ага тартып келген агайыбыз ушул кастинг болот экен, мен жакка катышып талантымды көрсөтүп көрөйүн деп келген экен. Азаматсыз айтыңызчы агай, Калыстар тобу сизге эмне деген басым берди? Калыстар тобу эми баягы калыс болгондон кийин кара кылдык ак чараган калыстар деп коет экенбиз. Ошо өздөрүнүн баасын беришти, жакшы эле бааларын беришти. Ар ким өзүнүн оюн айтышты. Жакшы эле ойлорун айтышты. Дөңталада сизди аябай жакшы узатышты беле? Шариктерди байлап, мындай жакшы барып кел деген деммен. Жакшы буюрса. Элибизден айлана ал дейбиз. Азаматсыз. Караңыздарчы, алыстан тартып келген агайыбыздын эми талантына күбө бололу. Балким Кудай буйруп кийинки айланма тандоо турга катышып, балким Селкинчек долбоорунун 2023-жылдын эсебинен элдик таланттардын жеңүүчүсү болуп калышы дагы толук мүмкүн. Атыңызды дагы бир айтыңыз. Камчыбек Турганов. Камчыбек Турганов агайыбыз. Канча жаштасыз? 44 жаштамын. 44 жашта. Караңыздарчы. Музыкалык билим жок эч кандай, Музыкалык билим бар. Кайсыл жакта окугансыз, кандай? Искусство институтунда окугам, азыр мугалим болуп иштейбиз, балдарга сабак беребиз. Эң сонун, жакшы экен. Келиңиз анда. Камчыбек мырза, кезек сизде кандай ырдайсыз? Азыр сиздерге эл алдында келет ырдагым деген бир чыгарманы аткарып берип коем. Башбек Акебиздин коштосунда. Sargaygансып күзүндөгү бак, кир чалгансып жаштыктагы чак, өзгөрүлбөй тура бербестен, өмүр чиркин ай өтүп баратат. Өкүнүчсүз шаңдуу жашадык, улгайдык деп какпай катарын, бирок дагы шайыр заманда жапжаш болуп эгелет жашагым. Кыярса да кызык кырдалым, эмгектенип элдин жыргалым, шаңкылдаган шайырын менен эл алдында, журт алдында келет ырдагым. Шаңкылдаган шайырын менен эл алдында келет ырдагым. Эл алдында келет ырдагым. Hey баракелде, азаматсыз кол жабалар сизге эң сонун аткаруу болду. Кудай буйруса жакшы жаңылык менен барат окшойсуз менимче. Көл жиргесине анан тандоо турунда катышып, балким финал, жарым финалдык турларга чейин келишиңиз толук мүмкүн. Буга жетерлик сиздин дараметиңиз бар экен. Ийгилик болсун. Анан дагы жакшы даярдыкта болуңуз. Алдыда ардактуу армандар жана көрөрмандар көрүп жана угуп жаткан болсоңуз, байланышка чыгып пикир калтырсаңыздар болот. Элдик таланттар кандай таланттар экен? Эми Кудай буйруса тандоо туруна келе турган болсо, кандай даярдыктан келсин? Сунуштар болсо же жөн гана кабыл этилик болсо кабыл алалы. 77-98-0312 бул шаарыбыздын коду. Бизди көрүп жаткан жалпы көрөрмандар жана угармандар сөзсүз ар бир ырдан кийин байланышка чыгып, баягыдай эле шатыра шатман биздин үйгө келип, пикирлериңиздерди калтырып кетсеңиздер болот. Бизди НТС каналынан көрүңүз жана Санжыра радиосунан уксаңыздар болот. Угармандар, келгиче мен кезекти эжекебизге бере берейин кайрадан эле. Кош келдиңиз. Көрүп турганыбызга кубанычтабыз. Сиз кайдан келдиңиз? Канча жаштасыз? Селкинчек долбоорун канча убакыттан бери көрүп жүрдүңүз эле? Мен Актала районунун Жаңкирек айылынан келдим. Биз муну деле Санжыра деп көрүп, баягы кызыгып койчубуз. Анан ушундай бир телевидениядан качан тартылат болдук экен, качан насип кылат болдук экен деп жүргөм. Менин бир тууган сиңдим бар, азыр ырдап кетти. Ошол эже бас үнүңдү жашырбай ырдап берип кетчи дегенден келип калдым. Анан үнүм
өзүм мактай албайм, эми айыл ишинде ырдап жүрөм. Анан кийин бас эже дегенден эле кой айылынан деп айылда бизде Курман эме деген баланын атынан жеңелер тобу бар, ошондо бир ырдап жүрөм. Калмураттын жеңелеринин тобундамын. Ошол топту кураганбыз. Ушу жазуучу ырчы бала Салима Балтаева ырдайт ырларын. Анан мен ошолордун тобунда болчумун. Анан жүрөжө ырда үнүңдү угусуп, бүгүн кастинг болуп атат дегенден шашып келип калдым. Качан келдиңиз шаарга? Шаарга келгениме 1 ай болду. Кичине сыркоолоп кел ушакта болуп аткам. Анан мындай деле уккан эмесмин. Ошо сиңдиме ыраазычылык айтып кетейин. Анан жерлериме дагы мен дагы ошо 1 айдан бери айылга бара элекмин. Жерлерим тынччылык, токчулук, жаңы жылдары жакшы жыл болсун. Сиздерге да жакшылык каалайм. Санжыра болбосо биздин үнүбүздү кайдан угат элек, кайдан билет элек. Ошо телеканалга ыраазычылык билдирем. Ишиңиздерге ийгилик, жакшы таланттарды тандап деп эсептейм. Атаандаштар баягы күчтүү бекен катышып жаткан конкурста? Атаандаштар бар эми, астыга кеттик дебейбиз, анан кийин жаштар бар экен. Мен азыр 62ге толуп 63кө кетип баратам. Ушу бар эми атаандаштар, жаштар бар экен, аябай каныккан 14-18 жаштагы балдар бар экен. Анан карган киши кайдан келсин деп эле жүргөнбүз, анан келет экен буга деле. Аябай таң калып атам эми, өзүм кубанычта турам азыр. Кандай деп сүйлөгөнү да билбей толкунданып атам. Баары жакшы. Рахмат. Толкунданбаңыз. Элестетиңиз, ардактуу угармандар. Актабадан бери адартып келген эжекебизди колдойбуз азыр. Анда кандай чыгарманы аткарасыз? Мен жүрөк сыры деген ырды тартуулап коеюн. Жакшы болот. Келиңиз. Жылылық түні сендегі жүректің қылын термеде сүйіні қайдан сезмекмін süyvesem eğer men senin görküne yoktoy tengdeşe kömüldün süygön erkesi Bakıttı kaydan sezmekmin hey Baykavay kalsam men seni Yedi. Yürektin sezbey arzusun Tormuştun açmaya susun Ötmekmin seni körbüzüm Ey ömrüdün sezbey Yaşonun sezbey Ömrüdün sezbey tatlısun Yedim. Ötmekmin seni görmesem Ey ömrüdün sezbey Yaşonu sezbey Ömrüdün sezbey arzusun Ömrüdün sezbey tatlısın Yaşonu sezbey tatlısın Hey barakelде, азаматсыз сонун керемет
Сиз тиги чоң залда баягы калыстар тоонун жанынан дагы сонун аткардыңыз бүгүн. Жалпы сизде азыр канчалаган 7 миллион эл көрүп атат НТС каналы аркылуу. Үнүңүзгө бареке, талантыңызга таазим ташкындай берсин дагы деле. Эми Акталада ар бир үйдө ырчы бар болсо керек менимче. Эң ырдабай калды дегендер эле ырдайт болуш керек. Актала деген кандай ыйык жер. Угарманыбыз бар, пикир айтам деп келген. Кабыл алалы, акырын отурабыз. Мейманыбыз бар. Саламатсызбы? Кандай? Жакшыбыз, кош келдиңиз. Рахмат. Бары сонун. Сонун келиңиз. Жакшы. Кыздар, келиптер, жигит келиптер. Мен Бишкектен Жидекден. Азыркы ырдаган өзүнүн жашындагы айтып атат, бирок 18 жаштагы кыздай болуп ырдайт экен. Аябай үнү аябай жакшы экен. Мен ошо сиңдиме доосунда келгим келип Кой атат. отуруңуз. Калган кыздар дагы бар, сен жакшы кыздар бар экен. Жигит андан өтөт экен. Чоң рахмат. Рахмат, чоң. Бар болуңуз. Байланышкан үчүн ыраазычылык билдиребиз. Бир эле ырга жетишесиздер азыр. Эми сиз жалпы камерадасыздар. Суранам сиздерге, тынч отурсаңыздар. Саламатсызбы? Кош келдиңиз. Рахмат. Мен Добуш бербейбиз, чоң эле пикир айтыңыз. Элдик таланттар кандай экен? Жагып атабы сизге? Алыстан келгендер. жагып атат, аябай жакшы экен. Калып элек айтабыз, кимиси өзгөчө жагып атат сизге? Азыр кырдаган үйдө жакшы да, азыр эле кошуп калдым мен. Рахмат. Бар болуңуз. Караңызчы жеке, дароо эле көрөрмандарыбыз пайда боло баштады. Дароо жактыра баштады сизди. Кийинки угарманыбыз бар. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Кош келдиңиз. Кандай салмак? Жакшыбыз, өзүңүз кандайсыз? Ден соолуктарың кандай? Баары жакшы, кош келдиңиз. Ийгилик өзүңө, ден соолук. Рахмат. Бул жакшы кыргыз элинен suurup чыккан таланттарды алып келиптирсиң. Эми булардын таланттарына таазим, өздөрүнө ден соолук каалайм, таланттары ташкындай берсин. Эми муну эл тараза элсинчи дейт. Элдер канча жакшы баа берсе, ошончолук булар да алдыга сүрүлүп чыгат да, эл артисттерин жооп. Мен эми добушумду болсо мырзага берип коеюн. Добуш кабыл алынбайт, жөн эле калып элек. Алтынайдын тургунумун, атым болсо Чынар. Бар болуңуз. Чынар жеке, рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Караңыз, Камшөк беке, дагы бир көрөрман пайда болду сизге болгон. Эң сонун келиңиз, анда уланта берели. Биздин кийинки катышуучубуз Гүлип ажа. Келиңиз, өзүңүздү тааныштырыңыз. Кайдан келдиңиз? Буга чейин да кастингге катышкансыз элдик таланттарга, анан финалга чейин келип жакшы чындык көрсөттүңүз эле. Быйыл дагы кайрадан баягы күчтөнүп туруп даярданып келген окшойсуз, Ооба, рахмат Алмагүл. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим, саламатсыздарбы? Санжыра радиосу. Мен аты жөнүм Алашова Гүлипа, Нарын областынын Актала районунун кызы болом, Коңорчок айылынын. Өзгөн районунун Ана Кызыл айылынын келини болом. Жашым 53 жашта. Бардык фестиваль кароо конкурстарга катышып келатам бала кезден бери. Биринчиден силерге рахмат, ушу эл ичиндеги таланттарды suuruп чыгып ырдатып аткан. Экинчиден Кубанбайкеге рахмат. Кубанбайкебиз тарыхта калат го деп ойлойм. Бизге окшогон уктап жаткан таланттын баарын эртеби кечпи баардыгын бирден алып чыгып атат. Эң чоң рахмат айтам Кубан Эсеналиев агайыбызга. Анан мен ушу Акталанын кызы болгондон кийин Дербиш Канажиев деген өтө күчтүү агайыбыз болгон, көз өтүп кеткен ырын. Ошол агайыбыздын Гүл ыргытуу деген ырын аткарып берейин, кабыл алып койсун кыргыз элин. Жакшы болот. Келиңиз. Кыштак тыптынч, көктө жылдыз мемиреген айлана. Кучагында махаббатты басып барам жайгана. Күттүм көпкө турасың, кетеп окуп өңүлүп. Уnuttуңбу бадаңды, же калдыңбы төңүлүп. Unuttуңбу бадаңды, же
Terezеңден гүл ырғыттым, төшті кетіп бетіне. Жылмайдың да жыттап қойдың, же алдың бы есеңе. Құшағыңа кептерде келдім ұшып ашығып. Қубанышқа құса болған жүрегімді шат қылып. Қубанышқа құса болған көңілімде шат қылып. Сағынарым, сағайтарым, жүрегімден төгілді. Без өткөргөн алғадыр түн, көзірмемдей көрінді. Ашықтарды аябастан, аңғыча таң сөгілді. Толқып астым, ішке шаштым, тозып құтман күнімді. Толқып астым, ішке шаштым, тозып құтман күнімді. Ашықтарды аябастан, аңғыча таң сөгілді. Толқып астым, ішке шаштым, тозып құтман күнімді. 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 Эй, бара келді, азаматсыз қол чабалар сізге. Соның Гүлип ажы, мындай дем менен, мындай жақшы бір күч менен бұйырса финалға чейин жетебиз деген үмүтүбүз бар. Мыкты даярдык каалайм сизге дагы. Жакшы ийгиликтер болсун азаматсыз. Пикирлер дуалы 77-98 сандар доктормандар бүгүн жана эртең Санжара радиосунун кеңсесинде эртең менки саат 10дон тарта, кечки саат 16-15ке чейин кастинг жүрүп жатат. Ал кастингде региондон келгендер бар, алыстан келгендер бар, жакындан келгендер бар. Жашы чектөөлүү эмес, 18 жаштан жогору жалпы катышуучулар катыша алышат. Эч кандай музыкалык билими жок таланттар басымдуу бөлүгү экен. Анан учурда билим алып жаткандар дагы бар. Быйылкы жылдын эсебинен 2023-жылдын элдик таланттарын жеңүүчүлөрүн аныктайбыз. Кудай буюрса тандоо туру 1-февралдан баштап башталат. Бүгүн калыстар тобу упайларын топтоп беришти. Жыйынтык кандай болот, аны убакыт көрсөтөт. Бүгүн биз ошол кастингден үзүндүү бир гана сиздерге кыскача тааныштырып атабыз. Жалпысынан бүгүнкү эсебинен 50 катышуучу катышты. Алардын ичинен эми тандалып олтуруп, анан алдыдагы тандоо туруна катышмакчы. Гүлбай эжекебиздин ырына кандай баа узатасыз? Жөн гана калоо тилектерди кабыл алабыз. Саламатсызбы? Алло. Кош келдиңиз. Кош келдик. Саламатсыңар? Жакшыбыз. Ибадат эжеке кандайсыз? Котмандуу кечиңиз менен. Котмандуу кеч силерге дагы. Ой, Алмагүл. Алтын кыз. Кыргызстандын 7 дубанынан аралап бийик ала тоолордо булактын тунугундай катылып жаткан үндөрдү таап келип, эл астына алып келип, ушундай кыргыз элибиздин жашынакай жаш карысына карабай уул кыздарды алып келип, бүгүн кыздардын, уулдардын ак пардасын, ак көшөгөсүн ачып, аппак тунук эфирге алып келип, ак бата сурап турган уул кыздар, бар болуңуздар, кош келипсиздер. Рахмат. Үндөр узара берсин, ала тоого таңшый берсин, ырлар жаңыра берсин, ыр жандуу уул кыздар, ыр менен жашай бериңиздер. Ыр адамдын жашоосу. Баарыңызга жакшылык тилектерди каалайм, өмүр каалайм. Астына чыга бериңиздер. Жеңиштүү болсун баарыңарга тең. Айтканыңыз келсин. Алмагүл. Ушул кыздардын катылып жаткан үндөрүн ала тоо эмес, кыргыз элине, дүйнө жүзүнө жаңырткан бактылуу күндөр келсин. Бар болгунуң, баарыңарга тең, жаңы жылыңыздар менен
жакшы жашоо, өмүр каалайм. Бар болуңуздар. Чоң рахмат. Айтканыңыз келсин, бар болуңуз, байланышканча ыраазычылык билдиребиз. Бүгүнкү элдик таланттар абдан жагып аткан экен. Демек, угармандарга пикир айта кетсеңиз болот. Эмнеси менен өзгөчөлөнүп жагып жатат сизге? Эч кандай музыкалык билим жок, мына ошол ырдап жаткан бүгүнкү биздин таланттардын. Саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Кош келдиңиз. Монды кетиңиздер менен. Рахмат, бирге болсун, келиңиз. Жакшы. Мен жаңы эле кошулуп калдым, бирок. Жакшы ырдашып атат. Сизге тулук эфир. Чоң рахмат. Алмайыл карындашым жаркылдап жүрө бериңиз. Уул кыздар менен аман болуңуз. Анан бул бүгүнкү конокторго баардыгына чың ден соолук каалайм. Чыгармачылык ийгиликтерди быйыл Кудай буйрса алдыңкы алдыңкы месталардын алсын. Рахмат. Дошум о допу кийген эжекеге. Баарына, топу кийген эжекелердин баарына. Рахмат айтканыңыз келсин. Рахмат, бар болуңуз. Добуш кабыл алынбайт. Угармандар көбүп калган окшойт да. Азырынча кабыл албайбыз. Жөн эле биз кастингден үзүндү келген таланттарды тааныштырып жатабыз. Кудай буйрса 1-февралда тандоо туру башталат. Келиңиз анда, эжеке кезекти сизге берейин. Өзүңүздү тааныштырыңыз, кайдан келдиңиз, канча убакыттан бери ырдап жүрөсүз, музыкалык билимиңиз барбы, селкинчек долбоору жөнүндө кайдан маалымат алдыңыз, кантип катышып калдыңыз деген ушул туурасында. Калыстар тобу кандай баа берди? Саламатсыздарбы? Мен Миргүл Калбердиева. Ошол бүгүн мен Өзгөндүн Эркинтой айылынын кызы болом. Бишкектин тургуну болом. Мына буйруса биз кастингке катышып, Кубан агайдын сунушу менен келип калдым. Мен бул ыр дүйнөсүндө жакын эле аралаштым, негизи жаңы жылдын астында. Бирок мурун бала кезде бизди мектепте тарбиялаганда көбүнчө мектептен эле бизди ырдап ошол жерден бөлүнүп эле жакшы ырдагандар ушул малчыларга элдин алдына сахнага чыгарып ошол жерден ырдап ошол өздүк таланттар пайда болгон. Анан ал ушул турмушка байланыштуу бала чака багабыз деп анын баарын унутканбыз. Мына эми жакындан 50 жашка чыгып ал жерден биртке ырдагам. Ошондон кийин ыр дүйнөм козголуп, мен ушул силердин Санжыра селкинчек программасына келип ушу катышып отурам. Абдан ыраазымын. Калыстар кандай баа берди сиздин ырдаганыңызга? Толкундаган жоксузбу? Толкундаган жокмун. Жакшы, буйруса жакшы. Жакшы. Келиңиз анда талантыңызды тартуулап коюңуз. Кайсыл чыгармаларды карасыз? Намат Накешевдин Жүрөктө жаз чыгармасын ырдап берейин. Бара келди, келиңиз. Asıl jarım azabımda jırgalım kantip ilet bakşı gündün jırgalım salıp aldım özün bilgen bir kügö çertip жүрүп жүрөгүмдүн кылдарын жүрөктө жаз көчөдө жаз үйдө жаз келбеген дүйнөм аси ишен жаным көкүрөктө от жалын жер жүзүндө мендей болуп сүйгөн аз көңүл эригип колдон сыям кургабай андан бери өттү жылдар бир далай кагып согуп жатса дагы бул турмуш келе атабы
жалғыз сезімдерде болғабай жүректе жаз көчөдө жаз үйдө жаз кемибеген кебелбеген дүйнөмасы ишен жаным көкүрөктө от жалын жер жүзүндө мендей болуп сүйгөн аз жаро керем азабымда жыргалым капилеттен түшкөн эле назарым баштап алып ошол күндөн ошол өтөн бүтпөй келет бүтпөй сүйүү казалы жүрөктө жаз көчөдө жаз үйдө жаз кемибеген кебелбеген дүйнөмасы ишен жаным көкүрөктө от жалын жер жүзүндө мендей болуп сүйгөн аз жүрөктө жаз көчөдө жаз үйдө жаз кемибеген кебелбеген дүйнөмасы ишен жаным көкүрөктө от жалын жер жүзүндө мендей болуп сүйгөн аз Hey баракелде азаматсыз эжеке абдан сонун эригип бийлип жакшырдатыңыз. Эми ушундай даярдык болсо Кудай буйрса алдыда финалдык турга чейин жетип жеңүүчү болуп калышыбыз да мүмкүн. Да бир жолу айтам, эгерде кастингден өтүп кала турган болсоңуздар, эфирге чакыра турган болсок, 10дон ашык репертуар тандап келебиз. Анан ар бир ыр ар башкача ыргакта болуш керек. Ар ким ар кандай автордон болуш керек. Бир эле автор нырдай берсе дагы болбой калат да. Мисалы, Жалаң Рыспай Абдыкадыр нырдайм десеңиз, анда сиздин чыныгы талантыңыз ачылбай калышы мүмкүн да. Себеби муну айтып аткандын себеби биз мына 4-жыл элдик таланттарды өткөрүп жатабыз. Буга чейин ошентип бир эле автордун аткарып өтпөй калгандар болгонда бир аз мүчүрүштүктөр бар. Ошол себептен сиздерден суранабыз, ар кандай ыргакта ар кандай ырларды тандап, 10 мыкты репертуар тандап келиңиздер. Азаматсыз сонун. Кезекте мен сол тарамда турган эжекеме бергим келип атат. Кош келдиңиз, кутмандуу күнүңүз менен. Сизди көрүп турганына кубанычтамын эжеке. Кайдан келдиңиз? Өзүңүздү тааныштырыңыз. Селкинчек долбоорун канча убакыттан бери көрөсүз? Анан кандай максат, тилектер менен келдиңиз? Кыялыңыз барбы жеңейин деген? Саламатсыңарбы бардыгыңарга? Мен бул Селкинчек Санжырада Селкинчекке мен мурунтан эле угуп көрүп жүрчүмүн. Анан бүгүн мага өзгөчө күн болду. Бул кастинг деген болду. Биз буга ырдадык. Абдан болушунча эле ырдадым деп ойлойм. Булга алып келген Кубанч агай болду. Кубанч агайга да чоң ыраазычылык. Бизди дагы ушундай эл таланттары деп таанытып аткан. Өткөндөгү мен бул ыр дүйнөсүнө күздөн бери келдим. Аралаштым. 3 жолу туруна катыштым. Акыркысында диплом жана грамоталарды алдым. Аябай өзүм кыялларым орундалды деп да аябай сыймыктанам өзүмө дагы.
Себеби мурундағы жүрчү элем, жөн эле айылга ырдачымын, өзүнчө уруп тургандарга бардыгы ыраазы болушчу, бирок сен абдан ырдашың керек эле деп бардыгы айтышат эле. Алар да бүгүн угуп отурса кубанып отурушкан чыгат. Мен ушу силерге да чоң ыраазычылык айтамын. Ушинтип телевидениеңерге чакырып, көп ушинтип мени эл алдына чыгарып койгоңуздарга. Кайдан келдиңиз эжеке? Мен Токтогул районунан келдим. Кайсыл айыл? Кара Суу айылынан келдим. Да бир айтып коеюн дегеним, бизде Рапакан Айдаровна деген эжекебиз бар эле. Бул 80 айымдардан турган эң сонун передача эмелерди алып барат да. Айылдардан ушуларды уюштуруп, баягы элде жаткан таланттардын бардыгын ырдатып жүрөт. Ошолордун арасынан жеке номерге өзгөчө мени баалачу эле. Ал эжекеме бүгүн эртең менен телефондон звонок кылсам, батасын берди эле. Эжекеге ушу телевидениеден пайдаланып, эжекеге чоң рахматымды айтып, өмүрү узун болсун, ошончо айымдарды колдоп жүрө берсин дейт элем өзгөчө эжекеме. Жакшы, келиңиз анда кайсыл ырды аткарайын деп атасыз азыр? Мен элдик ырлар эле Бозойго деген ырдарды берейин. Жакшы болот. Kırmanda kızıldan bolsa, kırandan sokkun jel bolsa, ayrılgыс bolup ekөөbüz taqırda dayım bir bolsa. Jaylıda jaşıl göl bolsa, жазында барып ойносун, акку бир болуп кылактап акырындары мен консун. Ак жамгыр болсун таңдагы, алча бир болсун шактагы, кызарып ысаң алчаның сен үсөң ошо kızarıp ısak alçanın sen üsün uşul alçanı sen üsün uşul alçanı. Hey, баракелди, азаматсыз колчоолор сизге сонун аткардыңыз. Эжеке, канча жаштасыз? 62-ден. 62 жашында ушинтип элге талантыңызды тартуулаганга эмне жетсин? Сонун керемет үнүңүз бар экен. Буюрса алдыда финалдык турларга келип, жакшы бир жыйынтык көрсөттүңүз. Сизге ден соолук каалайлы. Үнүңүзгө береке, азаматсыз. Азыр мен угармандарды каттап коеюн, андан соң жигитке кезек беремби? Сол тарамда отурган алыстан бери атартып таластан келген экен. Азыр чогуу таанышып биз менен бирге болуңуздар. Угарманыбыз бар, саламатсызбы? Хош келдиңиз. Алло, Алмагүл. Кандайсыз котман кечиңиз менен? Кандай, Алмагүл, Жакшы бары, рахмат. Көрүшүп турганыбызга кубанычтамын. Рахмат. Мен Бишкектен Айтбежеңмин. Айтбежекке келдиңиз. Жакшы булбул үндү айымдарды, жигиттерди алып келипсиң.
конкурс болуп аткан турбайбы? Баарына ийгилик каалайм, үй бүлөлүк бакыт. Жаңырган жылда жаңы жемиштүү жыл болсун. Мурункудай болуп, булар дагы ушундай Санжырага келип, биздей ата энелерге жакшы маанай тартуулап, өмүрлөрү узун болсун, келечектери тең болсун. Өзүңө ден соолук, дайыма ушинтип күлүп жайнап, бизге ушундай чыгаан ырчыларды алып келип жүрөр, аман бол. Рахмат, айтканыңыз келсин. Бар болуңуз, байланышкан үчүн сизге ыраазычылык билдирем. Келип туруңуз 57-77-98-03 коду бизде Кыргызстандын бардык аймактарынан көрүп жана уксаңыз болот. Мейманыбыз бар. Саламатсызбы? Саламатсызбы, Усманды кемшиликтер менен. Кош келдиңиз Канбет мырза, Москвадан, Ооба да. Туруктуу көрмөн Канбет. Алмагүл каяка эле жоголуп кетсе көрсөң, булактардын көзүн ачып жүргөн кез экенде деген. Ооба. Кош келдиңиз. Кош келдик. Жанатан бери башталгандан бери угуп, рахаттанып баратам. Эми биринчиден ушу келген коноктор, эжелер, апалар, агалар, ушу чыгармачылык ийгилик, ушул Санжыра радиосу аркылуу ушундай ачылбаган бутуча, ачылбаган булактын көздөрү ачылып, мына карачы сонун менде да ошондой нерсе бар, буюрса барам, буюрса силерге да мен да катышайын дегем өзүчө. Эми эң негизгиси бардыгына ийгилик, эми шарт боюнча добуш берүү мүмкүн эмес экен. Ошентсе дагы ийгилик каалап кетем бардыгыңыздарга. Ошо ар дайым ошол кыргыздын элине көзүнө көрүнгөн атактуу ырчылардан, эмгеги сиңген ырчылардан болуңуздар. Ал эми таланттуу жашка, карыга карабайт экен. Ошондуктан бардыгыңыздарга ийгилик, ден соолук болсун. Москвадан силерге жалындуу ысык салам. Алмагүл, эфириңер тунук болсун. Чоң рахмат. Таланттарды мүмкүнчүлүгүн ачып бергенге силерге дагы ийгилик, ушундай адамдарды алып келип тартып келгенине силерге дагы албан чоң ийгиликтер каалайм. Чоң рахмат. Бар болуңуз, сиз дагы байланышкан үчүн сизге да ыраазычылык билдирем. Келип туруңуз. Кезекти эми мен сол тарапта турган жигитке бергим келет. Кош келипсиз, сизди көрүп турганыма кубанычтамын. Алыстан ат тартып келдим деп атасыз, Талас шергесинен, өзүңүздү тааныштырыңыз, кайдан келдиңиз, канча жаштасыз, кимден уктуңуз кастинг болуп атканын, канча убакыттан бери көрөсүз бул долбоорду? Саламатсыздарбы, Кыргызстан. Мен Талас областынын Бакайыт районунун Ботерек айылынан болом. Санжыра телеканалы, НТС телеканалы мени өзү чакырган. Бул чыгармачылык аралаш жүргөнүнө 4 жыл болду, 4-классыман бери аралаш жүрөм. Комузга үйрөткөн агайым кыргыз маданиятынын мыкты кызматкери Азиз Батыров жана мени ушул убакта окуп жүргөн агайларыма, эжелериме чоң салам айтам. Жана Санжыра телеканалына чоң салам айтам. Ата-энеме, бир туугандарыма жана ушул жерге чейин мени колдоп келген чоң энеме салам айтам. Ошондо Ботеректен келдиңиз, сиз кече келдиңизби? Кече күнү келдим. Жакшы экен. Ботеректе сизди ата-энеңиз көрүп жатат, Көрүп жатса, биз дагы салам айтабыз. Ушундай мыкты таланттуу жигитти камерага караңыз, тигил жакта ошондой карап алып, анан ырдайсыз. 4 жылдан бери чыгармачылыкка аралашып келдим дедиңиз. Кастинг жүрүшүн көрдүңүз да, кандай өттү? Мыкты таланттар бар бекен? Мыкты таланттар бар экен кастингдин жүрүшүндө. Сизге ийгилик каалайбыз. Чоң рахмат. Азаматсыз. Келиңиз анда, кайсыларды атайбыз? Анда эмесе азыр агайым Азиз Батыровдун ата-энеңди көзү барда сыйлай жүр дегендерин аткарып берип коеюн. Ырдап жүргөн, Таянаргаң асказоң алар игим, жыгылгандаң арка жөлөк болор игим, баарынандаң адам кылып чоң ойтубай, арбаштырып эли журтка кошор игим. Ор ишиңде сага жардам кылар игим, оорусаң да башың кармап сылар игим. Билсең билгин мунун баары ата-энеңди көзү барда сыйлай жүрай, сыйлай бил. Кайда жүрсөң сарсанага батар игим, сени ойлоп бар тапканың катар игим. Сен эсиңден чыгарсаң да сен ойлобай, күнү бою уктабастан жатар игим. Эсенби деп кайда жүрсөң ойлор ким,
бар тапқанын саға чачып қолдор ким билсең билгин мунун бары ата-энеңди көзү барда сыйлай жырай сыйлай бил алыс жолго чыксаң бата берер ким аман кел деп артыңан суу себер ким аман келсең дасторконун жайнатыбай ысык нанын ысык чайын берер ким жүрөгүндө сени кармап күйөр ким жан талашып сага жаны күйөр ким билсең билгин мунун бары ата-энеңди тирүүсүндө сыйлай жырай сыйлай бил үйлөп жайлап өз үйүңө бөлөр ким үмүттөнүп үзүрүңдү көрөр ким ойлон бирок алар өтсө дүйнөдөн ай сага жардам сага жөлөк болор ким карабасаң ата-энең кор болот таштап салсаң ал бирөөгө кордолот андай ата бешенеси шор болот ай андай эне бешенеси шор болот ата-энеңди көзү барда сыйлай жырай сыйлай бил ата-энеңди тирүүсүндө сыйлай жырай сыйлай бил Эй, баракелде, азаматсыз кол чабууларды сизге жаңыртабыз. Жакшы чыгарма, жакшы болду. Талас Шергесине салам айтып алыңыз, жакшы даярдыкта жүрүңүз. Калыстар тобунун айткан пикирлерин эске алыңыз, ардактуу мырза. Анан бул чыгарманын автору Гүлга Аксагандыкова эжекебиздин сөзү боюна таандык. Ошол ырлардын да авторлордун дагы сөзсүз унутпай жаттап, эмкиде тандоо турунда өтө турган болсоңуз, 10 репертуар даярдап келиңиз. Талас Шергесине салам айтабыз. Таласта көрүп аткан көрөрман угармандар болсо ийгилик болсун. Ардактуу угармандар, кастинг эртең дагы уланат экенин эсиңизге салып коеюн. Эртең саат 10-дон 16:00 чейин биз тандап алабыз. Анан эң жогорку упай алгандар 1 февралдан баштап студиябызга күндө 2ден талант келип, анан ырдай маш курушат. Алар тандоо турунан өткөн соң жарым финалга атсалышат. Жарым финалдан өткөндөр финалга аттанат, финалдан өткөндөр супер финалга аттанат. Супер финалдын ичинен бир гана жеңүүчү, жигиттер арасында бирөө, айымдар арасында бирөө жеңүүчү болушу мүмкүн. Жылдын аягында Санжира радиосунун жыл жыйынтоочу концертинде атайын сыйлыкка ээ болуп, Санжира радиосунун элдик таланттардын жеңүүчүсү деген атайын статуэтка жана андан сырткары кызыктыруучу белектер менен сыйланат. Андыктан да ушул Селкинчек долбоорунун элдик таланттарына катышып жаткан таланттардын баардыгына ийгилик каалаймын. Көрүп жана угуп жатсаңыздар, эртең дагы биздин долбоорго кастингке келсеңиздер болот. Биз сиздерди күтөбүз. Кыска жарнамадан соң программабыз уланат. Биздин толкунда калууну улантыңыз. Алты бакан селкинчек, аалам кезип термелет. Гүлчородой жигиттер күнгө чейин серпилет. Айчүрөктөй селкилер айга чейин серпилет. Добуштуулар таймашат, добуш менен иргилет. Санжырада селкинчек санжыргасын эл билет. Иш күндөрү 16-15ден тарта биз менен болуңуздар. 17:21 мүнөт ардактуу угармандар, көрүп жана угуп жатканыңыз Санжира радиосунун Селкинчек долбоору. Бүгүн жылнамада 30-январ. Ардактуу угармандар, билинбей бул айыбызда жыйынтыктап бүгүн жана эртең Санжира радиосу эл ичинде элдик таланттарга кастинг жарыялап жаткан учуру. Биздин кастинг эртең саат 10дон башталып, азыр саат 16:00 аяктады. Калыстар тобунун жоонтогу мыкты делген таланттарды тандап беришти. Кудай буйрса, алардын упайына жараша биз 1 февралдан баштап элдик таланттардын тандоо турун баштайбыз. Бүгүн кастингке алыстан атарытып, алыскы жерден долоон ашып, кырашып келген таланттар, жашы, өзгөчөлүгү дагы айырмаланган мыкты таланттардын баардыгы топтолгон эле. Аларды азыр тааныштырууну улантабыз, биз менен бирге болуңуз. Студиябызда эртеден бери апакелерибиз 60 жаштагы, 30 жаштагы, 50 жаштагы эжекелер менен тааныштыңар эле. Кезекеми жаш таланттарга келди. Бул таланттар өзгөчө таланттар, өзгөчө үндүү таланттар. Анан Калыстар тобунун эң жакшы деген, эң мыкты деген баасын берген таланттар келип отурат азыр биздин студиябызга. Кош келипсиздер, көрүп турганына кубанычтамын. Келиңиздер, өзүңүздөрдү тааныштырып, кайдан келдиңиздер, кандай жүрдүңүздөр, кандай болду кастинг, кандай өттүңүздөр, Селкинчек долбоорун канча убакыттан бери көрөсүз, билесиз жана максатыңыздар эмне? Кудай буйрса жеңүүчү болуубу? Ошол туурасында билим келип атат. Кимиңиздер баштайсыздар? Чоң рахмат, керемет кечиңиздер менен жалпы угармандар энтес
көрүп аткан биздин көрөрмандар. Ошо эртең менен саат 10-дон баштап кастингке келгенбиз. Ошондон баштап баардык ырчыларды уктук. Кыйын таланттар келди. Калыстардын баасы дагы ар бирине татыктуу болду деп ойлойбуз. Ошо селкинчекти укканыбыз мен так эсимде, селкинчектин 6-чыгарылышын уккан элем. Ошо кезде мектепте окуучумун. 9-класс, 10-класс билем. Ошондо Турдал Аскарбеков агабыз менен Гүлнур Асанова эжекебиз келип ырдаганда ошондо 6-чыгарылышы болуп аткан эле. Ошондон бери угуп келем. Жаштын тилегин берет дегенде ошо кезде кыялданган элек биз да келип ырдасак деп. Кудайдын буйругу менен мынтип ушул жака келип биз ырдап отурабыз. Ооба. Биздин Кубанычбек мырза көптөн бери катышып жүрөт элдик таланттарга. Буга чейин да катышкан, бирок финалдык турга чейин келгенсиз, быйыл жеңүүчү болууга аракет жасайбыз. Буйрса. Азаматсыз. Жаныңыздагы жигиттер чогуу эле таанышабызбы? Келиңиздер. Сыймык. Саламатсыздарбы? Аты жөнүм Баялиев Сыймык. Нарын облустун Арашты Кочкор районунан болом. Азыркы учурда Кыргыз Улуттук консерваториясынын 3-курсунун студентимин. Ошо бүгүнкү кастинг жакшы болду. Калыстар дагы туура баа койду деп ойлойбуз. Ошо. Селкинчекке катышып көргөнсүзбү буга чейин? Жок, биринчи жолу катышып. Кыялыңыз бар беле? Кыялы бар болчу. Кубанычты коштоп келип калчумун. Анда өзүм катышып эмесмин, быйыл эле катышып атам. Жакшы экен. Келиңиз, микрофон жылдырып алыңыз, кичине жылдырып коңуздар. Саламатсыздарбы? Санжара радиосунун жалпы жааматы жана МТС каналынын көрүүчүлөрү, баарыңыздарга салам. Ошондой эле элдик таланттарды тандоо туруна биз да катыштык. Буюрса өзүбүздү жакшы көрсөтө алдык деп ойлойм. Бул селкинчек долбоорун мен чоң апам аябай калтырбай көрөт. Саат болуп калыптыр, окуй пульт каякта. Азыр да көрүп отурса керек. Чоң апаңыз каякта? Бул жакта. Бишкекте, Ошол чоң апамдын артынан мен да көрүп калчумун селкинчек долбоорун. Ошол жакта мен да ушинтип кыялданчумун аябай. Ушул жакта мен да бар ырдасам, мени да чоң апам көрсө деп. Сонун, керемет. Кудайга шүгүр, ошол кыялдарыбыз орундалды. Жакшы экен. Эң сонун чоң апаңыздын аты жөнү ким? Курманбүбү Мамытова. Мамытова Курманбүбү апа угуп жаткан болсоңуз, ден соолук каалайбыз. Ар дайым небере чөбөрөлөрдүн жакшылыктарын көрүңүз. Кудай буйрса биздин катышуучубуз финалга чейин жетсин деген тилек кылабыз. Омин, азаматсыздар. Эми менин бул сол тарамда турган таланттар өзгөчө таланттар. Алыстан атарып келишти. Кийинип турган кийиминен эле даярдык кандай экенин көрүнсө болот, Кош келдиңиздер. Кимиңиздер тааныштырасыздар? Ассаламу алейкум, арбаңыздар. Жалпы кыргыз журтчулугу башыбызды ийип саламдашабыз. Баягы саламдашпай кеп баштап дейт эмеспи Кыргызда. Анан мынакей бүгүнкү күндөгү сынакка бүткүл жети дубандан мыкты делген өнөр сүйгөн өнөрпөз адамдар келип отурат. Анан мынакей биз болсо ошол Айтылуу Теңир Тоо жергесинен топ болуп чогулуп ушул жерге келип отурабыз сиздердин алдыңыздарга. Бүгүнкү сынак эң жогорку деңгээлде өттү десек да жаңылышпайбыз. Анан мынакей биздин Кызгалдак тобунун түзүлүп калышына дагы бир сире токтолуп кетели, 1-2 мүнөттүк. Биздин заманыбыздын салкары болгон Табылдактан аталарыбыз Асан Жакшылык улуу жазуучу, ошол кишилердин түптөп кеткен Кызгалдак деген чыгармасы тиги тобу бар эле буга чейинки. Ал топтон көптөгөн таланттар өсүп чыккан. Ошол эле азыркы биздин эмгек сиңирген артисттерден бери ошол жерден чыгышкан. Ошол Кызгалдак деген топту биз баягы көрүп алып, эски видеолордон, роликтерден көрүп алып, аябагандай суктануу менен анан Кызгалдак деген топту түзүп чыгып атабыз бүгүнкү күндө. Кудай буйрса жакшы баардыгысы. Жакшы. Топтун курамындагы жигиттер, кыздар менен тааныштырып кетиңиз. Анда эмесе кыздардан баштап тааныштырайын, Кыргызда кыздын атылып дейт эмеспи? Кыйырга аты таанылган Кыргызда жакшы бир көрсөткүчтөр менен чыгып келаткан. Бул жакта мына оң тарабымда Эркинбек кызы Акмарал деп кызыбыз. Андан кийинки мынакей ошол эле Нарын жергесинен чыгып ушул азыркы учурда шаарда окуп атат, мынакей борбор шаарыбызда. Жанат Маматкулова деген биздин керемет үндүү ырчы кызыбыз бар. Жана ошондой эле мынакей жаштардан дагы аркабызда Адилет Нурбеков деп азыркы Күрөңкеев окуу жайында 2-курста окуп атат. Андан кийинки болсо Кутман Үсөнбаев деген жаш акын биртке оон чыгарып да ийет. Ошондой кеңири элге бир кеңири өнөр тартуулайлы деген жаш таланттар. Өзүм болсо ошол Нарын облусу Нарын районуна караштуу Миңбулак айыл өкмөтүндө ошол жерде Күйгүшүп деген айыл бар. Ошо Күйгүшүп айылынын тургуну болом. Мен болсо аты жөнүм Дастан Кенжешев. Ой, азаматсыз. Өзүңүз ошо Күйгүшүптө жашайсыз азыр, Ооба, мен Күйгүшүптамын да. Ошол жака отуруп бул топту жетектейсиз.
Ой, азаматсыз. Караңыздарчы, айылдан эле чыгат ушундай мыкты жетекчилер, Сонун экен, анда үрдап баштайлы. Жигиттерге кезек берет окшойм. Сиздердин атканыңыздарда жакшы чыгарма болсун. Жалпы угармандарга арнап Камчыбек Тузутов агабыздын Өмүрлөш болсом сизге мен деген чыгармасын аткарып берем. Kapıstan varır işmenin, kavur kaldım dizgemin. Karaşın kanlı vergidim, kaldırama gitti bütbenim. Karaşın kanlı vergidim, kaldırama gitti bütbenim. Salamım aysam dizgemin, sana kazandım bütbögün. Düşügün koldan dağladım, böyle şavulsam dizgemin. Düşügün koldan dağladım, böyle şavulsam dizgemin. Var günü dağıtıp düş görün, azapla saldım bütbögün. Ötkör birge ömürdü, ömürle şam olsam dizgemin. 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 Ömürle şam olsam dizgemin. Ömürle şam olsam dizgemin. Ey бара келди, азаматсыздар, болчабалар сиздерге сонун керемет. Мыкты, сонун аткаруу болду. Биздин мыкты таланттардын аткаруусунда азыр жеке дагы ырдап беришет. Кудай буюрса алдыда биз менен чоң болуп туруңуздар. Эми кезек Кызгалдак тобунда. Кызгалдакта куруп алган сонун кыздар курамында бар. Мыкты таланттуу жигиттер дагы бар, Кийимдериңиздер да өзгөчө экен. Келиңиздер эми. Кандай ыр менен баштайсыздар? Келиңиздер, анда эмесе ушул жердеги агаларыбызга биздин кыздар жооп берип койсун. Баягы кыргыз агызын чачылык дейт, кыргыз агызын атылык дейт. Келиңиздер, анда эмесе. Кандай чыгарма болот, Акмарал? Чыгарма менен жүрөгүм толкучу нарындай деген чыгарманы тартуулап берип турабыз дейт. Эй, баракелде. Жайлоонун салкын таңындай, жашоонун өмүр шагындай, жүзүңө шаттык эй ойносо, жүрөгүм толкуйт нарындай, жүрөгүм толкуйт, эй жүрөгүм толкуйт, о жүрөгүм толкуйт нарындай. Нарындай гүлдү жагышын, нарындай өчпөс жарыгын, самайын сылап эй тожели, сагынтат сүйүңү жанынын, сагынтат сүйү, эй сагынтат сүйү, ол сагынтат сүйүңү жанынын. Билесиң кызым анарың, нарындын кайда гарын, сен десем жүрөк эй жанындар, сергеткен күнүңү табамын, сергеткен күнү, эй сергеткен күнү, о сергеткен күнүңү табамын, жүрөгүм толкуйт, эй жүрөгүм толкуйт, о жүрөгүм толкуйт нарындай, нарындай, нарындай. Эй, баракелде,
азаматсыздар, кол чабууларды сиздерге жаңыртабыз. Сонун керемет алдыда угармандарды каттап коелу. Калуу тилектериңиздерди узатсаңыздар болот. Бүгүнкү жаш таланттарга 57-77-98 ардактуу угармандар элдик таланттарга кастинг жарыялаганбыз. Бүгүн тандоо турунун биринчи күнү жыйынтыкталды. Кудай буюрса эртең дагы уланат. Жалпысынан 50 катышуучунун ичинен эң мыктыларга упайлар берилди. Кудай буюрса 1 февралдан баштап биз мыкты таланттардын алдыңкыларын эфирге алып чыгабыз. Бизде болсо байланышта мейман бар. Саламатсызбы? Алло, саламатсыздар. Кош келдиңиз, кутмандуу кечиңиз менен. Мен бул таланттуу айылдан келген таланттууларга ден соолук, чыгармачылык ийгилик, бийиктиктерге жетсин. Ак жол. 1 февралдан буюрса добуштарыбызды берип баштайбыз. Алмагүл, сага да ден соолук. Рахмат. Тулук эпир үй бүлөң аман боло кой. Алмагүл энди көрүнбөй калды десе, айылда таланттууларды иштеп таап келген турбайбы? Ооба. Рахмат. Бу мен бу баарыңыздарга ушу ак жол карайт. Чоң рахмат. Бар болуңуз, рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Байланышкан үчүн рахмат айтабыз сизге. Аты жөнүңүз ким, кайдан байланышып атасыз? Толук маалымат узатып туруңуз. Себеби биз үчүн өтө маанилүү ким, кайдан байланышка чыгып жатканы. Саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Кош келдиңиз. Кутмандуу кечиңер менен. Рахмат, бирге болсун. Мен ушул таланттарга биринчи ден соолук каалайм. Ар бири үй бүлөлөр менен аман эсен болсун, эли журту менен. Силерге да тунук эфир, ушу Санжыра бизде аябай кыргыз элибизге дем күч берип турат ар дайым. Нарындыктар экен, азаматсыңар. Нарын дегенде мен тим эле укмуш болуп кетем. Мен болсо Токмоктон Гүлмира эжең, бирок Кочкорлукпуз. Кочкор деген нарынга кирет да бар бир деле деп койбойм. Тамаша, бар болуңуз. Нарындай болобу, келтириңиз, байланышкан үчүн ыраазычылык билдиребиз. Кандай таланттар экен баа бере кетсеңиз болот. Өзгөчө жагып атабы, эмнеси менен жагып атат, пикирлерди күтөбүз. Мейман бар, саламатсызбы? Кош келдиңиз. Алмагүл, кандайсың бүгүн? Жакшыбыз, кутман кечиңиз менен. Соолугуң жакшыбы? Баары сонун келиңиз. Бүгүн жакшы таланттарды алып келиптирсиң. Нарындык, мен нарындыкмын. Нарындыктарды алып келиптирсиң. Айланайым Можит Акмаралга узун өмүр, ден соолук. Чоң рахмат. Талантың ташкынбай берсин. Калган балдарыма да талантыңа ташкындап, аман эсен болуп, өмүрүң узун болуп, ден соолугуңа чың болуп, аман эсен болгула. Рахмат, бар болуңуз. Кудай куткузсун. Чоң рахмат, бар болуңуз, ыраазычылык билдиребиз. Программабызды улантып берели. Эми ырдоо кезеги кайрадан жигиттерде. Келиңиздер, кимиңиздер жалгыздан номер ырдайлы. Кубаныч мырза, сиз баштап бересизби? Кандай ырдайсыз? Калыстар тобу өзгөчө жакшы бааларын айткан эң мыкты деген таланттар азыр биздин студиябызда отурат. Албетте сиздер тандоо турунда кандай ийгилик көрсөтөсүздөр, аны убакыт көрсөтөт, угармандардын берген добуш менен. Келиңиздер. Микрофон тартыңыз. Нарын жөнүндө сөз болуп калды. Ушул Нарындан жазган саламгат деген Ашырал Айталиев атабыздын аткарып берет. Жаш элек шайыр шаттанган, алыска сапар аттанган, кыймылдап поезд баратсаң, эй кырып көздөн жаш тамган. Жөнөдүм өскөн калага, ынагым сендин санадым.
жатқаннан ей нарындан жазған саламдар. Баракелде, азаматсыз кол чабуулар сизге. Кубаныч мырза сонун кереметтер болду. Улан Теврели 17 саат 37-мүндө аз убакыт калгандыгынан байланыштуу түрдө кезегин эми мен биздин кызгалдак тобуна берем. Келиңиздер, анда эмесе биз дагы жигиттер агаларыбызга жооп кылып коелу. Таңсыр деген бир керемет чыгарма бар, ошону бир таң шыбырдап берели деп. Баракелде, канакей көрөлүчү. Көрүшкөнчө көздөрүңдөн чагылган нурларынан курган кайран көпүрөм бекемине күмөн санап жаңылган өтүнү жок болгону маң өкүнөм кимге айтып көйөтөмдү кимге барып өтүнөм ай ой кимге айтып көйөтөмдү кимге барып күнү кимге барып өтүнөм таң чыгынча табышмактуу таң сырын танлап кеттиң таңы салкын өлкөнү табаң албайм кайрылганда айтчынын артык бекен башка жерден көркөмү арып алсаң да бир келерсиң ала тону көргөнү ай ой сагынганда бир келерсиң саргайганда бир келерсиң ала тону көргөнү Кала берем мекенimde sen estet Жүрсөкен деп алыс жерден аманса Өтінөрімге күрөгім sen estet Көргөн сайын жалын бүрткөн жанарта Жалын бүрткөн үшкөрөгім жаңырығы жарарса Ай, ой, жалын бүрткөн үшкөрөгім, жалын бүрткөн үшкөрөгім, жаңырығы жарарса Сағынғанда бір келерсің, сарғайғанда бір келерсің, ала тону көргөнү Ала тону көргөнү Баракелде, азаматсыздар кол чабуулар сиздерге сонун ардактуу ормандар, бул таланттар эки тарап тең мыкты болуп турат. Финалга чыгып калсаңыздар, балким супер финалга келип калсаңар тандаш кыйын болуп калат го деп атам. Көрөрмандар үчүн, угармандар үчүн 57-77-98 ардактуу ормандар пикир айтып калып эле күзөтсөңүз болот. Кабыл алабыз. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы Алмагүл? Жакшыбыз, кош келдиңиз. Ден соолук жакшыбыз. Баары сонун келиңиз. Мен айымдарга, мырзаларга ден соолук, ийгиликтүү бакыт, ишиңерге ийгилик, элдин көңүлүн көтөрүп жүрөрүңүз алтындар. Бар болгула, аман болгула. Айтканыңыз келсин. Чоң рахмат. Бар болуңуз. Сиз ыраазы болсоңуз, биз дагы сизге ыраазыбыз. Келип туруңуз, ыраазычылык билдиребиз. 57-77-98 кийинки мейман бар. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кош келиптирсиз. Кутман кечиңиз менен Мамат Кулабам, Болсын, дал өзү. Не дейт? Бұл таланттылар тасқындай берсін, өркіндей берсін, өне берсін, өсе берсін. Елдің қызматында болсын, қата бой баты болсын. Бұл жігіттерге, қыздарға
күндөй жылуулук тартуулайм, айдай тунук болсун, асмандагы жылдыздай жылмай эле элдин кызматында жылмай жолук учурашып жүрө берсин. Амнагүл сизге ден соолук. Чоң рахмат. Söz yoktu, söz taktağımda çıra almaya atıp, uzak aran çıktım. Bara geldi. Çok rahmat. Бар болуңуз. Рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Уланта Өрелянда кезеги эми кайрадан жигиттер тарапта кемиңиздер ырдайсыздар. Келиңиздер. Микрофон тартып алыңыз, Өзүм жакшы көргөн, жакындарым жакшы көргөн сүйүү вальси деген чыгарма болсун. Karakterim tağıttı Budur jakın bargan menen Dalezinden alısmın Uzun günde sen jönüngde Uçuğu jok oy jorum Kubayın dep jolun güdüp sarıttı Uzun günde sen jönüngde uçuğu jok oy jorum Kubayın dep jolun güdüp sarıttım Abay salsaң aylap жылдап Sen dep kança jabıktın Al mendegi sensiz ötkön bir üzünü tarıktın Al tarıktar zıganım Leyli bolsoň sen eger Amen sağa esten gana süygön mazmun tarıktın Al tarıktar zıganım Leyli bolsoň sen eger Amen sağa esten gana süygön mazmun tarıktın Kalagı jok kayda baram sırrım bilmeyim kayıktın Kartası je kompazı jok dayın tapayım bağıttın Karayolatpay kayısalatpay ayçı aldın gazıdın Kay tarapka kay sazakka kaptap sende yağızdın Karayolatpay kayısalatpay ayçı aldın gazıdın Kay tarapka kay sazakka kaptap sende yağızdın Seni qarap, seni samap, nurun dozup jarıktın Senden başka, sende azıl, görmey gözüm qarıpmın Sen orutkan makabattın, ak suyunun ardından Senden gana, sen var üçün, sen dep gelmey dayıttın Sebebi men sen dep jürüm, sen dep gülüm jajolu Seni süyüm seni, süygöndügüm anıksın Seni süyüm seni, süygöndügüm anıksın
Азаматсыз кол чабуулар сизге, кайда жүргөнсүз буга чейин ырдабай, сонун керемет сыймыктын аткаруусунда жакшы чыгарма. Азыр сиздер группа болуп катышып атпайсыздарбы? Эгерде кастингден өтүп калсаңар, группа болуп да жарышсаңыздар болот, жана жеке дагы ырдап чыксаңыздар болот. Ошону да эске алып коюңуздар, Акмарал, мисалы үчүн сиз бул жакта кубанч менен келесизби же сыймык менен келесизби, жарышып калышыңыз мүмкүн. Сизге башка кыз менен чыгып калышыңыз мүмкүн. Сиз башка жигит менен жеке катышып, анан группа менен да өзүнчө катышып койсоңуздар болот, Ага макулсуздар, барыңыздар эле. Жакшы. Кезеген бияк тарапка барайын, анан жыйынтыктоочу ырды чоң апасы канчадан бери күтүп аткан биздин таланттуу жигит жыйынтыктап берет аягында, Кандай ыр менен ырдайсыздар, кызгалдактоо? Келиңиздер, анда эмесе, мынакей биз дагы 3 жигит, мынакей 2 кызды коштоп келип калбадыкпы? Кыздарды жигиттер коштоп турат, кыздарда кызгалдакка окшоп турат. Буюрса эл артисти болгон кезде кыздарда ушул күндү жоктоп турат деп, анда эмесе кайрылуу кыздарга кезек берели. Апа Жайнаков атабыздын кыргыз жерден керемет чыгармасын Акмарал Эркинбек кызы тартуулап берип коюп атат. Уруксат этиңиздер. Баракелди, келиңиз. Акмарал Эркинбек кызы, келиңиз анда Акмарал. Көк асманға тиген кезде мен дағы жолға чыгам таңды тосып кучактайм ойгырларын нурга кошуп улусуң кыргыз жери нурдан бүткөн сулусуң кыргыз жери ырдан бүткөн ысык көл жердин көзү кырлар кашып адырлар көкүрөгү токой чачып дайралар кан тамыры чокултажып себеби топчуларын ар бир ташып кең түздү гүлденелүү кыргыз жери күн жүздүү берекелүү кыргыз жери Жылдыздар көк бетинен өчкөн кезде жарык нур жер жамалын өпкөн кезде көл чалкып толор куйнун ачкан кезде дил жаркып таң күлкүсүн чачкан кезде көркүңө көр кошулат кыргыз жери сезилет ата эненин меримдери көркүңө көр кошулат кыргыз жери сезилет ата эненин меримдери ата эненин меримдери Ай, баракелди, азаматсыз, өнүңүзгө береке, азаматсыз сонун.
Көптөгөн катышуучулардын жүрөгүн диркиреттиңиз го, Акмарал катышып алыптыр, кантебиз эми бизге кандай жеңиш буйрат болду экен деп санаа тарткандар болуш керек. Кыздардыкы өзүнчө жеңиш буйрат алат, анан эми жигиттер тарабынан өзүнчө жеңиш болот. Убакыт көрсөтөт, аны жигиттер капаланбай турабыз. Кезек келиңиз, сизде жыйылтпачы ыр 52 минутаны көрсөтүп турат, аз убакыт калды. Кайсыл чыгарма? Келиңиздер анда эмесе. Үй ичин майрам шаңгылган, өмүргө бизди алып келген апалар үчүн жан курман деп асылзат апаларыбызга арнап алы туткуч фагалсын апа кем деген чыгармасын аткарып берейин. Ай, баракелде. Эстедим жаш чагымды, тил албай айтканыңды, азабын далай тарттың, ак басты чачтарыңды. Кеттим мен билим самап, бүттүң го жолум карап, кең жайып тасмалыңды. Кеттим мен билим самап, бүттүң го жолум карап, кең жайып тасмалыңды. Байтерек караныңыз, бакыт кут жамалыңыз, Кудайдан өмүр тилеп, кыйшайсан таядыңыз. Жараткан аян кылган, пайгамбар баян кылган, бейиш жай таманыңыз. Жараткан аян кылган, пайгамбар баян кылган, бейиш жай таманыңыз. Орго деп эл жериңди, тарбия бергениңди, апа мен кантип актайм ак сүтүң эмгенимди. Солбосо асыл денем, жер сайып башым менен, кайтарам эмгегиңди. Солбосо асыл денем, жер сайып башым менен, кайтарам эмгегиңди. Ажалдан күч келсе да, аламды бүт берсе да, алмашпайм эч ким менен. Эй, баракелде, азаматсыз кол жабылар сизге. Эң сонун өзгөчө чоң энеңизге тайныңыз, чоң энеңиз көрүп жаткан болсо дагы бир жолу салам айтабыз. Бул чыгарманы сизге арнайбыз. Дал ушундай мыкты таланттардын бардыгын албетте энелер жарыкка алып келген. Аларга кандай гана сөздөрдү, кандай гана жылуу пикирлерди айтпай эле азык кылса керек. Эң башкысы аларга ден соолугун өмүр каалап, жалпы апаларга ыраазычылыгыбызды билдиребиз. 17 саат 56 мүнөт. Ардактуу угармандар, Санжара радиосунун жалпы жамааты бүгүнкү саат эртең мененки 10дон баштап, негизи эртең менен саат 7ден бери даярдык башталган. Камераларды орнотуп, студиябызды даярдап дегендей баары чарчашты. Ушул таң эртеден бери ушул саатка чейин сиздер менен бирге, сиздер үчүн кызматта болдук. Мына биздин таланттар айтып атышат, аябай жакшы өттү, көп мыкты таланттар бар экен деп. Алардын баары менен кенен Кудай буйрса 1-февралдан баштап 2ден таланттарды суруп чыгарабыз. Анан упайларга жараша тандоо турунан өтүшөт. Андан соң жарым финал өткөндөр финалга өтөт. Финалга өткөндөрдүн эң мыктылары суперфиналга өтөт. Суперфиналдын ичинен анан жылдын аягында жеңүүчүлөрдү аныктап, Селкинчек долбоорун атайын статуэткасын тапшырабыз. Жеңүүчү деп жана атайын кызыктыруучу белектерибизди тапшырабыз. Андыктан бул 2023 жылдын эсебинен кандай таланттар жеңүүчү болот, аны убакыт
убакыт көрсөтөт. Элдик таланттар көрүп жаткан болсоңуздар, эртең дагы убакыт бар экен, эсиңизге салайын. Эртең Ал Токонбаев 46 НТС телеканалына келип, сиз дагы талантыңызды көрсөтүп, калдаган калыстар тобунан өтсөңүздөр, анан бул жака келип катышканга мүмкүнчүлүк аласыздар. Эртең кастинг саат 10-дон тарта 16:00 чейин уланат, андыктан жалпы катышуучуларга ийгилик каалайбыз. Ал эми бүгүн кастингде эртең кечке жүргөн мына бүгүнкү жаш таланттар, эртең бери келген эжелер, агалар баардыгыңыздарга ыраазычылык билдиребиз, таазим этебиз. Ырчынын бир көргөн хан көрбөйт деп коет го, негизи аябай ырчылар жыргап эле жүрүп ырдашат деп ойлогон мен. Ушул таланттын баары ачыкка, азыр курсактары ачты, эртең менен бери жүрүшөт. Анан биз көнүп калганбыз деп тамашалап атат бул жигиттер. Мен сарсанаа болуп атпаймынбы сиздерге? Курсактары ачтыго, чарчап калдыго десем, жок эже, кабатыр болбоңуз, биз мындай жашоого көмүп калганбыз деп атат. Азаматсыздар. Азыр эми жакшы эс алып жүргөңүздөрдү ыйылдыйлатып үйгө барып эс алыңыздар. 1-февралдан баштап сиздерди буюрса биз кайсы күнгө келесиздер өзүбүз чакырып алабыз. Бар болгон таланттар, кыргыз элинде эл тааныбаган, эл ичинде өзгөчө таланттар бар экенине дагы бир жолу ынандык. Ийгилик сиздерге, бар болуңуздар. Чоң рахмат, бар болуңуздар. Ишиңиздерде ийгилик болсун. Айтканыңыздар келсин. Чоң рахмат. Кудай буюрса, тандоо турунда сиздер менен амандашабыз деген үмүтүм чоң. Ардактуу угармандар, көрүп жана угуп жатканыңыз Санжыра радиосунун Селкинчек долбоору. Кастинг эртең дагы уланарын эсиңизге салам. Андан соң 1-февралда элдик таланттардын тандоо турун баштайбыз. Атым Алмагүл, сиздер менен бул күндө сенен коштошом. Эртең кайрадан эфир толкунда амандашкан чакты жакшы туруңуздар. Көргөнүңүз НТС болсун, укканыңыз Санжыра радиосу болсун. Биз сиздерге 24 саат бою кызмат кылганга даярбыз. Алты бакан селкинчек, аалам кезип термелет. Гүлчородой жигиттер күнгө чейин серпилет. Айчүрөктөй селкилер айга чейин серпилет. Добуштуулар таймашат, добуш менен иргилет. Санжырада селкинчек санжыргасын эл билет. Иш күндөрү 16:15 тарта биз менен болуңуздар.